Менин жолдошум мени аябай капа кылат, жакшы сөз айтпайт. Мен эч кимге айта албай сизге жазып жатам. Сабыр менен жашап өмүрүм өтүп жатат. Тугандар, биз Кудайга шүгүр дешибиз керек. Алла Таала бизге ислам динди берди. Пайгамбарыбыз өзү үлгү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аял кишиге, аял затына өтө боорукер, өтө ырайымдуу, алардын ошо көп сүйлөгөнүнө, алардын анча-мынча кемчилдиктерине сабырдуулукка чакырып кеткен да. Ошон үчүн мына жерге разы эми сиздин өмүр жолдошуңуз болуп аткандан кийин эң жакшы сөздү аялыңызга айтышыңыз керек. Эң жакшы мүнөздү аялыңызга көрсөтүңүз. Пайгамбарыбыз айткан: "Хойрукум ли ахлихи". Силердин эң мыктыңар аял бала чакасына жакшыңар деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жубайларына эң жакшы мамиле кылат эле. Алардын бардык нерсесин эске алат эле. Ооруганда, уктап атканда, кийим кечесинде, сапарга, адилеттүүлүгүндө, бардыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы карачы тугандар. Ошон үчүн биз да пайгамбарыбызга ээрчип, пайгамбарыбыз истаусу бин нисаи хайра, силер аялдар тууралуу менин жакшылык кылуу осуятын алып койгула дегенде, коштошо ажылыгындагы бул сиздерге, биздерге пайгамбарыбыздын осуяты. Эгерде пайгамбарыбызды чыныгы жакшы көрсөк, анда аялдарга жакшы мамиле кылайлы, өзгөчө турмуш жарыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Сиздин урпаңызды уланта турган ошол. Сиздин балдарыңыздын энеси ошол. Сиздин ыйманыңызды сактай турган ошол туган. Эртеге кыямат күнү ошон үчүн сиз сөзсүз жооп бересиз. Алла Кур'анда айткан: "Ала куллукум раин ва куллукум мас'ун ан раияти". Кабардар, ар бириңер жоопкерсиңер, кол алдыңарга жооп бересиңер. Аял бала чакабызга биз кыямат күнү жооп берет экенбиз тугандар. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Иман келтиргендер, өзүңөрдү жана аял бала чакаңарды дозоктун отунан сактагыла дейт. Демек биз аларга дин, адеп, ахлак, сабырдуулук, жакшылыктын бардыгын үйрөткөнгө, ушунун бардыгына биз жоопкер экенбиз тугандар.